Санарип кодекси учурдагы мыйзамдарды кыйла жөнөкөйлөтүп, тартипке салат. Ошондой эле мамлекеттик жана жеке тармактарда санариптик технологияларды киргизүүнү тездетүүгө түрткү болот. Долбоордун үстүндө 35тен ашык жергиликтүү жана атамекендик эксперттик топ иштеп жатат. Ал жалпы 24 бөлүмдөн турат. Анын 18и жыйынтыкталды. Мындай кеңири масштабтагы демилге өлкөдөгү санариптештирүү жараянын тездетүүгө жардам берет. Жалпы бөлүмдө бул жалпы маселелер, принциптер Кыргызстанда ошол технологиялар өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк берген нормалар ушул жерде каралган. Ал эми негизги бөлүмдө болсо бул конкреттүү түрдө технологиялар боюнча бөлүнүп атат. Мисалы айтсак, жаратман интеллект, блокчейн технологиялар, мамлекеттик геоэкосистема, биомаалыматтар тууралуу. Ошондой эле санарип дүйнөдө биздин жарандык укуктарыбыз негиз катары каралып, анын үлгүсү боюнча технологиялар, платформалар жана системалар түзүлүшү керек. Бизде мындан мурда бир нече мыйзамдар бар эле. Бул деген ошо электрондук башкаруу боюнча, электрондук кол тамга боюнча, персоналдык маалымат боюнча жанагындай мыйзамдар бар эле. Эми булардын баарын бири-бирине келтирип, кошуп, гармонизация кылып, жаңы санариптик кодекс иштеп чыгылып атат. Кыргызстан технологиялык инновацияларды киргизүү үчүн заманбап укуктук база катары санарип кодексине ээ болот. Ошондой эле ЕАЭ арасындагы алгачкы өлкө болот деп күтүлүүдө. Биринчи болуп общественное обсуждение чыгарып өтүп келдик. Бүгүнкү күнү презентовать этебиз. Эми Центральный Азия эмес, дүйнө жүзүндө да биринчи болду деген оюбуз бар. Дүйнө жүзүндө азыр санариптештирүү баягы күнүмдүктөн күнүмгө өтүп, жаңы терминди жаңы сурап, ошон үчүн бул дагы биз ушундай удобство кылдык, что эртеңки күнү дагы бизге жаңы талаптар керек болсо, ошолорду дагы киргизген керек кодекске. Состояние того, что вот эти... Азыркы тапта сунушталып жаткан санарип кодексинин жарымы соңуна чыгып калды. Алдыдагы 3-4 ай аралыгында долбоордун концепциясы толугу менен аяктайт. Анда телеком, блокчейн жана жаратман интеллекти колдонуудагы адамдардын укуктары, ошондой эле коопсуздугу, милдеттери, санариптик экономиканы өнүктүрүү үчүн ашыкча укуктук тоскоолдуктарды жоюу негизги маселе болуп саналат. Сүйүнөй Тагаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.